Пакистандын врачтарынын жарымы Кыргызстанда окушат. Полезная информация. Бирок алардын 80% дипломду мындай жасалма печаттар менен сатып алышат. Я вас так и не понял, о чем вы говорите вообще. Кыргызстандын кээ бир укук коргоо органдары кылмышкерлерди баласындай калкалашып, баласындай багышат. Потерялась я, мама. Бул деген эл аралык скандал. Кыргызстанда коррупционерлер, кылмышкерлер мамлекеттен алда канча күчтүү. Ошол себептен диплом сатып алганы келген студенттердин мамлекет башчыларына алардын дипломдорун жараксыз деп таап берүү жөнүндө кайрылабыз. Кыргызстандын кээ бир медициналык жогорку окуу жайларын кара тизмеге киргизүүнү суранабыз. Шундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Анда сөз башынан болсун. 2022 жылдын май айында биздин бирикмеге Тайыр аттуу жаран кайрылып, Бишкек шаарында жайгашкан эл аралык медицина жана илим университетинин башчысы Али Ихсандын коррупциялык схемасын ачыктап кайрылган. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Тайырдын айткан жана камсыз кылган далилдерине караганда, Али Ихсан Кыргызстандагы кээ бир чиновниктер менен сүйлөшүп алып, Кытай мамлекетинин медициналык окуу жайларынын печаттарын жасалмалап, окубаган эле же окуп отчисление болуп кеткен студенттерди Кытайда окуп бизге которулуп келди кылып, жасалма академиялык справкаларды жазап, 1-2 жыл өзүнүн университетинде окуду кылып, жогорку медициналык диплом берип жүргөн. Алгалай бир кырсаң, азатының өлүндө, ар бир сөзүң өскөндөй, өз алдының жолунда. Тактап айтканда, бул жасалма печаттар менен окубаган эле студенттерди окуду кылып, документ жазап, жогорку курстарга, мисалы 4-5 курстарга отургузуп, 1-2 жыл окутуп, диплом берип жүргөн. Я что-то упустил. Какую-то зацепку, мотив. Тайырдын билгенине, көргөнүнө ишенсек, ар бир окубаган курс үчүн 1 жылга студенттер 3000 АКШ долларынан Али Ихсанга берип турушкан. Ошондо бир адам 12000 АКШ доллары болсо Али Ихсанга берип, ал жасалма печаттар менен Кытайда 4 жыл окуду деп справка жазап, студент 5 курска отуруп, 2 жылда бакыйган врач болуп өлкөсүнө кетип калат. Я тебе отвечу. Если ты не понимаешь, я тебе отвечу. 16 май 2022 жылы биз УКМКга арыз менен кайрылып, бул жасалма Кытайдын печаттарын 14 даана өткөрүп бергенбиз. УКМК тарабынан тиешелүү тергөө аракеттери өткөрүлүп, күнөөсү далилденип, коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Али Ихсан бир тууганы Кумайлекөө камакка алынат. 10 күнгө жетпей эле УКМК сотко өтүнүч берип, камактан чыгарат. Найти на меня уголовное дело, это почти найти крокодил реке Нарын. Биз тергөөчүгө чалганыбызда Али Ихсан кылмышын мойнуна алганы үчүн камактан чыгарышканын айткан. Бул биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Андан дагы жакшы жаңылык ушул коррупциянын бетин ачкан, жасалма 14 даана печатты берген Тайыр аттуу баланы алдамчылык деген берене менен камап коюшту. Аканит деген каймана атка конгон мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстандагы медициналык окуу жайлар бизнеске айланганын айтып, жабыла турган 17 вуздун тизмесин жарыялаган. 12-син жаптык. 5-өөнү уже мына текшерип, анысына биз да жакшы кылып атабыз да. Мен аларды жаап койсом, мен өзүм бар эле текшергенмин, жаап койсом, бүт бары звонить этти. Чоңдору звонить этти, сотко берип атат, генеральный прокурор айтат, сен эмне үчүн мындай кылып атасың, тиги бу депчи. Ал тизмеде Али Ихсанга таандык вуз дагы бар болчу. Бирок аталган вуздар дээрлик бардыгы бийлик менен дос болгон же чиновник болгондуктан Бейшеналиев аларды жапканча эле алар биригип туруп Бейшеналиевди жаап коюшту. Что такое, дорогой? Жалко. А бул болсо кийинки министр.
Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев пара алуу фактысы боюнча иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалганын Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, учурда чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына кабыл алууда өзгөчө ири өлчөмдө $110,000 пара алуу фактысы иликтенүүдө. Бизде жашоо өтө кызыктуу жана шаңдуу. Ошондуктан бизде театрлар пустой. Саясаттагы театрдан колубуз эч эле бошобойт. Целый час мы репетируем, и никакого толку. Али Ихсан өзү университет ачканга чейин урматтуу мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке таандык делген медициналык университетке Пакистандан, Индиядан студенттерди алып келип кызматташчу. Ошол кезде дагы ушундай иштерди кылбады деп ким кепилдик берет? НВД, прокуратура, ГКМБ тез арада чара көрүш керек. Биз бул мафияга алыбыз келбейт. Ошондуктан Пакистандын, Индиянын жана башка биздин мамлекетке келип окуп жаткан студенттердин өз өлкөлөрүндөгү бийлигине кайрылабыз. Кыргызстандан бүтүп барган студенттерден кайрадан экзамен алууңуздарды суранабыз. 5 кол тең эмес, студенттердин бардыгы эле сатып алып жаткан жок. Бирок бул жолу 80% коррупциялык жол менен окушат. Кыргызстанда коррупция мамлекеттен күчтүү. Биз мындан ары Пакистандын жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына дагы ушул маалыматты жеткиргенге аракет кылабыз.